балдарды коргоодо, балдардын психологиясына, физикалык жагына жабыр тартпаш үчүн сиздердин жакшы сөзүңүздөр керек. Аптекалык наркоманияга жол жок. Мындай чакырык менен бүгүн Жалал-Абадта мектеп окуучуларынын ата-энелеринин чогулушу өттү. Аптекалык наркомания баңгиге окшош мас абалына жетүү үчүн психотроптук таасири бар айрым дары-дармектерди дарыгердин жолдомосуз колдонуу дегенди билдирет. Эми карагыла, бүгүнкү күндө мектеп ушул нерсени колдонуп атат дагы, балаңнаки эч нерсе менен иши жок. Артында мектеп калды, спорт калды. Учурда дары-дармектерди, электрондук тамекилерди колдонуу өспүрүмдөр арасында өнөкөткө айланып баратканын, анын алдын алуу жана болтурбоо чараларына жапатырмак киришүү керектигин адистер айтышат. Ошондой эле ата-энелер менен балдардын мамилесин бекемдөө жана балага көбүрөөк көңүл бөлүү зарылдыгын кошумчалашат. Аптекалык наркоманияга бул чектөө жок экен да. Анткени бул дары-дармектер. Бирок тилекке каршы дары-дармектерди балдарыбыз өздөрү жасашып атайын. Мектеп учурунда, коомдо, көчөдө ушундай терс көрүнүштөр жасап, передозировка деп коет орусча. Ошондой убакка келип больницада жатып калган күндөр болуп атат да. Буну биз канча жолу эскертип жаап жашырган менен эртең күндө балдардын өлүмү менен коштолгон учурлар болуп атат. Ушул нерселердин баардыгын алдын алууда бүгүнкү күндө биз ушу актуалдуу тема кылып ата-энелердин өздөрүн чакырдык. Аталган иш-чара Жалал-Абад шаардык ички иштер бөлүмү, жергиликтүү бийлик, шаардык билим берүү бөлүмдөрү менен биргеликте өткөрүлүп жатат. Маалыматтарды берип атабыз. Бүгүнкү күнү наркоманиянын таасири кандай болуп атат, аптекаларда кандай дарылар сатылып атат, аны окуучуларыбыз кандай пайдаланып атат, ошо менен биргеликте интернет маалыматтары боюнча да кандай маалыматтарды карашыбыз керек, аларды кандай көзөмөлгө алышыбыз керек, ошолор боюнча толук кандуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Жыйында ата-энелерге ар кандай видео роликтер көрсөтүлүп, психотроптук заттардын зыяндуулугу, балдарга көңүл бөлүүнүн зарылдыгы тууралуу кеңири маалыматтар берилди. Мен бүгүн өзүм катышып отуруп, чындыгында ушундай чечимге келдим. Үйгө келип, балдар менен баягы телефонду жыйнаштырып коюп тамактанууну, ошол кандайдыр бир жок дегенде 2 саат убактыбызды телефонсуз балдар менен тыгыз байланышта, ошолордун кандай проблемасы бар, азыркы жашоого умтулуусу кандай, ушул жөнүндө сүйлөшүп отуруп чогуу тамактаналы деп чечтим да. Эми биринчи эле кадамыбыз ушундан башталсын деп. Иш-чарага Жалал-Абад шаарындагы 7 мектептин 7-класстан 11-класска чейинки окуучулардын ата-энелери чакырылган. Эртең дагы ушул иш-чара уланып, калган мектептердин ата-энелери чогулат. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.